Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун судьялары Ашита Металл айым жетектеген Бириккен Улуттар уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын Борбор Азия боюнча регионалдык бюросунун делегациясы менен жолугушту. Жолугушууга Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун судьялары Кеңешбек Токтомамбетов, Качык Эсенканов жана Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот адилеттигинин жогорку мектебинин директору Эльмира Байтикова катышты. Ал эми регионалдык бюро тараптан адамдарды сатууга жана мигранттарды мыйзамсыз ташууга каршы күрөшүү боюнча кеңешчи Реда Сергедиевна, жазык сот адилеттиги, кылмыштуулукту алдын алуу жана калыстык программасынын координатору Кун Маркеркин, Кыргыз Республикасынын Бириккен Улуттар уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыктын программалык кеңсесинин башчысы Андрей Селезнёв, аталган кеңсенин кызматкери Жупар Ракишовалар болушту. Өз кезегинде Кеңешбек Токтомамбетов жогорку сот Бириккен Улуттар уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук менен күрөшүү бюросунун адам сатууга, коррупцияга каршы күрөшүү, ошондой эле терроризмди, кылмыштуулукту алдын алуу, жазык сот адилеттиги боюнча ишин жогору баалай тургандыгын билдирди. Бүгүнкү жолугушуу адам сатууга каршы күрөшүү жаатында артыкчылыктуу багыттарды жана кызматташуунун жолдорун иштеп чыгууга жардам берет деп терең ишеним жасады. Бириккен Улуттар уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча Борбор Азия боюнча аймактык өкүлү Ашита Металл Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун адамдарды сатууга, терроризмге каршы күрөшүүдөгү аракеттерин жогору баалай тургандыгын айтты. Тараптар мындан ары конструктивдүү кызматташууну макулдашып, адамдарды сатууга байланышкан жазык иштерин кароо боюнча судьяларды окутуу маселелерин талкуулашты.